Автандил Жоробеков Конституцияга каршы 10 000 киши топтоп митинг өткөрөт. Мыйзамсыздык KG тоонун администратору, анын абоненттери буга чейин массалык наразычылык акциясын уюштуруу үчүн акча чогултуп жаткандыгын айтты. Бишкекте баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы дагы бир тынчтык митинги пландаштырууда. Бул тууралуу мыйзамсыздык KG баракчасынын администратору Автандил Жоробеков массалык маалыматтар каражаттарга билдирди. Анын айтымында, демонстрация кайсы күнү болор азырынча белгисиз, бирок Жоробековдун айтымында митингке Кан, Токмок жана Сокулуктун тургундары келишет. Айрым ыктыярчылар наразычылык акциясын уюштуруу үчүн акча чогултуп жатышат. Биздин баракчабыздын жазуучулары Конституциянын жаңы долбоорунун кабыл алышына каршы миңдеген адамдар катышкан митинг уюштурууну сунуштады деп түшүндүрөт Жоробеков. 10 000 адамды көрөбүз деп күтүп жатабыз. Токмоктон, Канттан жана Сокулуктан адамдарды алып келебиз. Митинг кайсыл жерде болор азырынча белгисиз, бирок сөзсүз болот. Абоненттердин кыйла бөлүгү пикетке чыгууга акча чогултуп жатышат. Ар бири 100, 1000 жана 5000 сомдон. Эскерте кетсек, анын алдында 22 ноябрда саат 12:00 темир жол станциясынын жанында Конституциянын долбооруна каршы тынчтык маршы өтөрү белгилүү болгон. Маалымат Булак Коом пресс. Мелис Саспеков: шайлоодо ким добуш сатып алса башы менен жооп берет. Мындай пикирин президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун Чүй облусу боюнча координатору Мелис Саспеков билдирди. Ал шайлоодо добуш үчүн акча таратылбай турганын, кимдер таратса керт башы менен жооп бериши керек деп эскертти. Бул шайлоодо биз тараптан каражат таркатылбайт. Эгерде президенттикке баш талапкерлер добуш сатып алабыз деген ой менен жүрүшсө, керт башы менен жооп беришет, дейт Саспеков. Булак Коом пресс. Жеңиш Молдахматов Садыр Жапаровду элдин эркиндиктин баасын билбейт дейт. Бул тууралуу Замандаш партиясынын лидери өзүнүн жеке баракчасына жазып чыкты. Ал азыркы конституциянын өзгөртүүнү таптакыр каршы. Демек, 79 жаага жетпеген депутаттардын макулдугу менен коомдук угууга коюунун өзү канчалык легитимдүү. Президенттик шайлоо менен кошо өтүүчү референдумдун шашылыш чыгуусу эмнени каңгуулайт? Мамлекет элдики бир уч топтук эмес же дос тамыр, жакын адамдардык эмес. Социалдык тармактарда талкууга алынып жаткан жаңы долбоорго коомчулук тарабынан айтылып жаткан сын пикирлер жүйөлүү. Күнү куру эмес болуп жаткан мыйзамсыз иштерге көз жумуп олтура албайм. Мен азыркы болуп жаткан мыйзамсыз кадамдарга каршымын. Урматтуу Садыр Нуркожеевич, элдин эркиндиктин баркын, баасын билген адам мындай кадамдарга барбайт. Мамлекет башчысы болом деген инсан элди эки бөлбөйт. Конституция мамлекет башчысы үчүн эмес, эл үчүн жазылат, деди ал. Маалымат Булак Коом пресс. Текебаев: 80 депутат жаңы конституция кабыл алуу боюнча демилге көтөрө албайт. Ата Мекен партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев 18 ноябрда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө конституция өзгөртүү киргизүү боюнча демилгесине комментарий берип, анын процедураларына токтолду. Ал баш мыйзамга ылайык өзгөртүү боюнча 80 депутат демилге көтөрө ала тургандыгын тактады. Бүгүнкү конституцияга ылайык өзгөртүү түзүүлөрдү киргизүү укугу 80ден кем эмес депутаттарга таандык. 10 депутат президент өкмөт киргизе албайт. Бирок 80 депутат өзгөртүү гана киргизе алат. А сиздер өзгөртүүнү эмес, жаңы конституцияны киргизип жатасыңар. Керек болсо 120 депутат да жаңы баш мыйзамды кабыл алуу боюнча демилге көтөрө албайт. Өзгөртүү гана кыла аласыңар. Бул бир. Экинчиден, өзгөртүүлөрдү киргизип жатканда Конституциялык палатадан биздин демилгебиз конституциялык нормалар менен жүрүп жатабы? Бирдемени бузуп албадыкпы деп сурашыңар керек. Сурадыңарбы? Жок. Анткени Конституциялык палатада азыр кворум жок, алар жакынкы бир айда иштебейт. Эгерде ал жакка берсе, булар 10 январга үлгүрбөй калат. Ошондуктан мыйзамды бузуп, Конституциялык палатага кайрылбастан зордук менен, алдамчылык менен парламенттен алып өтүп кетебиз деп жатышат. Булар коомдук талкууда өзгөртөбүз деп жатышат, бирок талкуу убагында ага өзгөртүү киргизе алышпайт, өтөт же өтпөйт. Берүүгө катышкан президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпиев мурда кабыл алынган конституция догма эмес экенин, аны өзгөртүүгө болорун билдирди. Ал конституциянын коомдук талкууга чыгарылган жаңы долбоорунун авторлору парламенттин 80 депутат экенин да белгиледи. Баш мыйзамдын жаңы долбоору парламенттин расмий сайтына 17 ноябрь кечинде жарыяланды. Анда конституциянын долбоорун референдумга алып чыгууга 80 депутат демилгечи болгону көрсөтүлөт.
Долбоордо президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 120дан 90го кыскартылып, өкмөттү башкаруу премьер-министр болгон президентке жана анын аппаратына жүктөлгөн. Демилге кабыл алынса, 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумда өтүшү мүмкүн. Укук коргоочулар жана айрым саясатчылар эгер бул долбоор кабыл алынса, Кыргызстанда авторитардык бийлик орной турганын айтып жатышат. Ал эми кол койгон айрым депутаттар долбоорду ким жазганынан кабары жок экенин, анын мазмунун эмес, коомдук талкууга коюлушуна макул болуп гана кол коюп бергенин билдиришкен. Шашылыш билдирүү. 19-21 ноябрда абанын температурасы кескин төмөндөйт. 19-21 ноябрда өлкөнүн аймактарында абанын температурасы кескин төмөндөйт. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. 19 ноябрда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаашы күтүлөт. 19 ноябрда Чүй, Ош, Жалал областарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жаашы күтүлөт. Жолдор тайгак жана тоңгулук болуп, кар күркөсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге жетиши күтүлөт. 19-21 ноябрда абанын температурасы абдан төмөндөйт. Чөйрөндө түнкүсүн -10, -15 градус, түндүгүндө -12, -17 градус, күндүз -2, -7 градус, талас өрөөнүндө түнкүсүн -14, -19 градус, күндүз -4, -9 градус, Ош, Жалал, Баткен областарынын өрөөнүндө түнкүсүн -6, -11 градус, күндүз 0, -5 градус, тоо этектеринде түнкүсүн -8, -13 градус, күндүз -1, -6 градус, Ысык көл областынын ыйканчылык аймактарында түнкүсүн -3, -8 градус, чыгышында -6, -11 градус суук, күндүз -2 градус сууктан -3 градуска чейин жылуу болот. Нарын областынын ыйканчылык аймактарында түнкүсүн -11, -16 градус, күндүз -1, -6 градус, тоолуу райондордо түнкүсүн -13, -18 градус, күндүз -5, -10 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -24, -29 градус, күндүз -14, -19 градус суук болушу күтүлөт. Мындай туруксуз аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Маалымат Булак, Супер KG. Текебаев: бизден иштеле каалашкан жок, жөн эле туруп бергиле, личный кол койбогула, личный добуш бербегиле. Депутат Өмүрбек Текебаев Азаттык радиосунун эфиринде саясий сырды ачыктап койгусу келгенин айтып, эмне үчүн парламенттик шайлоонун мөөнөтү жылдырылгандыгын ачыктады. Мен айтпай жүргөн саясий конъюнктуралык секретти айткым келет. Эмне үчүн 20 декабрдагы парламенттик шайлоо мартка же апрелге жылдырылды деген суроо туулат. Эгерде 20 декабрда шайлоо болсо, Жапаровчил, Ташиевчил күчтөр 120 депутаттын 100 мандатын алмак, Жээнбековдой болуп. Бирок Жээнбековдон бир айырмасы болмок. Эл колдомок. Революциядан кийинки эйфория, баары колдоп, мекенчил, ата журт, дагы бир жандоочу партия менен 100 депутатты алып келмек. Алар каалаган конституцияны алып бериши мүмкүн эле. Ошон үчүн конституцияны 7 чакырылыштын депутаттары кабыл алып берсин дегенге макул эмесмин. Мен ошол партиялардан кимдер келет тизмесин да билем. Бүгүнкү чимкирик парламентке караганда ал парламент алда канча жаман болуп калышы мүмкүн эле. Кепилдик жок. Урматтуу коллегалар, Мирлан Бакиров: мен баарыңарга айтам, кол кой деп алып келгенди окубай туруп кол кое бергенибиз уят. Балдарыбыз, кыздарыбыз бизди сындабагандай болсун. Акыркы 6 айды татыктоо, жүзүбүз жарык болуп, жок дегенде чимкирик деген аттан кутулуш үчүн принципиалдуу иштеп койбойлубу? Иштеп эмес, принципиалдуу туруп эле беришибиз керек. Бизден иштеле каалашкан жок. Иш кылсак бузасыңар деп жатышат. Жөн эле туруп бергиле, личный кол койбогула, личный добуш бербегиле, деди Текебаев. Булак Назар, News KG. Улукбек Кочкоров: саясатчылардын ортосунда чагымчылдык иштерди аткарбайлы, шайтандын оюндарын жүргүзбөйлү. Президенттикке талапкер Улукбек Кочкоров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу социалдык тармактарга тараган аудио жаздыруу боюнча билдирүү жасады. Белгилей кетсек, ал жаздырууда Улукбек Кочкоровдун үнүнө окшогон адам Адахан Мадумаровду колдой турганын айткан. Кайсы бир саясатчынын кызыкчылыгында менин кандидатурамды алып, ошол саясатчыны колдоорум жөнүндө айтылган. Менин үнүм менен тааныш болгон жакын адамдар албетте буга ишенген жок.
Бирок менин үнүмдү жакшы билбеген адамдар социалдык желелерден кайрылып, ушунун канчалык чындыгы бар жөнүндө суроо салып жатышат. Ошондуктан айтып коеюн, бул фейк дейт Кочкоров. Ал ошондой эле элди таза шайлоо өткөрүүгө чакырды. Булак Назар Ньюс. Азимбек Бекназаров бийликке кайрылып, эси барында этегин жабууну эскертти. Бул тууралуу саясатчы жергиликтүү массалык маалымат каражаттарга билдирүү таратты. 6-чакырылыштагы азыркы жогорку кеңештин 80 депутаты тарабынан 2020 жылдын 17 ноябрында Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын долбоорун коомчулукка чыгарышын үйрөнгөн адатынча биринчи кезекте жаңы кожоюнга кылышкан тарыхый жакшылыгы жана ага жеке саясий зыяны тие турган саясий катачылык деп эсептейм. Депутаттардын бул кадамы 2020 жылдын 5-октябрындагы тарыхый окуядан эч кандай сабак албагандыгынан кабар берет. Шашылыш түрдө тар чөйрөдө даярдалып, анан элге жамынылып, референдум жолу менен мамлекеттик бийликти узурпацияланган жол мурдагы качкан президент Акаев, Бакиевдин жана алардын жолуна түшкөн убактылуу өкмөттүн 2016 жылкы Атамбаевдин саясий катачылыктары болгон. Анын кесепетинен мамлекетибиз жана анын эли алдыга өнүгүүдөн өз жолун таппай, 29 жылда 12 жолу конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип, 3 жолу ак үйдү алды. Ак үйдөн алынганына 2 ай өтпөй жатып, белгисиз тар чөйрөдө даярдалып, референдум жолу менен алууну көздөгөндөр терең жаңыларын эскертем. Эмне үчүн элибизден кайра бийликти кууп жатканын көрүп, билип, азыр ошондой шартта жашап жатып, кайра эле элибизге жөнөкөй түшүнүктүү 2 гана суроону койгондон качасыңар? Ал суроо кандай бийлик жана кандай шайлоо керек? Убагында Акаев, Бакиев, убактылуу өкмөт дагы качкан. Ал эми Атамбаев 2016 жылы азыркыдай жол менен белгисиз бирөөлөргө даярдатып, силердин атыңардан референдумга чакырткан. Долбоордун негизги авторлоруна, азыркы бийликтин төбөлдөрүнө айтарым, эсиңер барда этегиңерди жапкыла. Антпесиңер негизги эл эми толкуйт, анткени мындай өзүн билгендикти көргөнбүз. Азыр дагы жол берүүгө укугубуз жок, деди ал. Булак Коом пресс.